Салам. Бул жолу Кыргызстандагы фейк фермалар жана алардын кызыкчылыгы эмне дегени тууралуу сөз болот. Ар башка убакта Фактчек, Клоп, Кактус жана Азаттыктын журналисттери фейк фермалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялашкан. Алардын ичинен эң эле көбү Райым Матраимовду, Сооронбай Жээнбековду, Алмазбек Атамбаевду жакын арадан баштап азыркы президент Садыр Жапаровду колдогон фейк фермалар. Матраимовдун фейк фермасы ал тууралуу бир катар иликтөөлөр жарыялангандан кийин дароо пайда болгон. Анын кайсы бир бөлүгү дагы деле активдүү. Алгач алар иликтөөчүлөрдүн кадыр баркын түшүрүп, фактылар боюнча талашып тартышып, кадырлуу меценаттардын намысын коргошкон. Сооронбай Жээнбековдун фейк фермасы COVID-19 пандемиясына байланыштуу киргизилген карантин убагында пайда болгон. Анда соц тармактардын чыныгы колдонуучулары анын жүргүзгөн саясатына нааразы болуп, ага каршы постторду жаза башташкан. Активист Раушан Айткулова Жээнбековго каршы петиция түзүп, ага жаңы ачыла калган боттор менен фейктердин каралоолору менен агрессиясы жай баштаган. Ал эми ошол убактагы президентке оң баа берген пикирлердин саны кескин көбөйгөн. 2020 жылдагы парламенттик шайлоого карата Матраимовдун фейктери аны менен байланышы бар делген Мекеним Кыргызстан партиясынын популярдуулугун сактоо үчүн иштешкен. Ал эми Жээнбеков менен байланышы бар делген фейктер соц түйүндөрдө биримдикке колдоо көрсөтүшкөн. Октябрь окуяларынан кийин Клоптун иликтөөчүлөрү менен Кактустун журналисттери Матраимовдор жана Жээнбековдордун фейктери Садыр Жапаров тарапка өткөн тенденциясын байкашкан. Кийинчерээк бул фейктер өчүрүлгөн. Алардын айрымдарын Facebook өзү өчүрүп, фейктердин медиа борбор деп аталган сайт менен байланышы бар экенин көрсөткөн. Азаттык күн алгысынын журналисти Токтосун Шамбетов фейктер менен иштеген сайт Асылбек Жээнбековдун мурдагы маалымат катчысы Нуркан Керимбаевга таандык болгонун аныктаган. Кийинчерээк Фактчектин журналисттери жаңы президент Садыр Жапаровго арналган посттор менен комментарийлерди талдап чыккан. Алар колдонуучулардын 30,2%, башкача айтканда комментарий жазгандардын ар бир үчүнчү пикири фейк экенин аныкташкан. Колдонуучулардын 44,1% өзүнүн реалдуу баракчасын колдонуп пикир калтырышкан. Ар бир 4-чү аккаунт боюнча бир маанилүү так маалымат берүү кыйын. 2020 жылы жаңы фейк аккаунттардын саны кескин көбөйгөн жана колдонуучулардын көпчүлүгү парламенттик шайлоого жакын катталган. Баса алар азыр абдан күжүрмөн. Фейк колдонуу менен талкуунун ыкмасын жалпысынан мындайча сүрөттөсө болот. Алар кайсы саясатчы үчүн жалданган болсо, ошол саясатчыга же чиновникке тиешелүү бардык нерсени колдошот. Керек болсо, көңүлдү буруп кетүү үчүн өз саясатчысын сындагандарга каршы каралоо постторун таркатышат, ЛГБТ жана бейөкмөт уюмдарга карата жек көрүүнү күжүрмөндүк менен козутушат.